7 жыл мурда пайдаланууга берилген 60 батирлүү үйдүн чыры азырга чейин аяктай элек. Батир алуучулардын тизмесинде туруп, бирок үй ала албай калган кызматкерлер ошондон бери кайрылбаган жери калган эмес. Бирок андан жыйынтык да болгон жок. Таштан Тукуев бул үйдүн артынан акыйкаттык издеп жүргөндөрдүн бири. Квартиранын 80% коррупция менен берилди. Бирок эч ким текшерген жок. Текшергиси да келген жок. Жазбактан жазсаң дагы текшербейт экен. Прокуратура текшеримиш болуп, акчасын алып, жаап таштап жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин айтымында, үйлөр бул кызматта кеминде 10 жылча иштегендерге берилиш керек болчу. Бирок бул кызматка таптакыр тиешеси жок адамдар да аталган батирге ээ болуп чыга келишкен. Негизи муктаждуу үй бүлөлөргө берилди деп мен так кесе айта албайм да. Бакта деген өз убагында ар кандай шылуундар да алганы мен ага ишенем. Так, но 52-чи квартирада министрликке эч кандай тиешеси жок. Мама Тураймов Махамадали деген кишиге берип коюшкан. Министрликте бир күндө иштеген эмес. Ошого квартира берип коюшкан. Ага аз келгенсип өткөн жыл болуш керек. Ага ошол батирди приватташтырууга уруксат берип коюшту. Ошол убакыттан бери бул министрликтин турак жай комиссиясы эч жоопко да тартыла элек да. Маалым болгондой, шаардын Ош кичи районундагы 60 батирлүү үй 2008 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектен Ошко көчүрүлгөндө курулган. Ал кезде министрликти Канчыбек Ташиев жетектечү. Натыйжада батирлер негизинен министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерине гана тийип калган. Кийинчерээк алар үйлөрдү биротоло сатып жиберишкен. Таштанма үйдү мыйзамсыз алгандардын аты жөнүн да тизмектеп алган. Штат секретарь Темиралиев, полковник Байсынов, генерал-майор Касымалиев, аудит Раманкулов, полковник Кенербаев, Рысалиев, Кадыркулов, Абекеева, Стебаев, Сатибеков, Шерматов, Хаджаев, Мурзабеков, Зулуев, Келдибеков, Калчекеева, генерал-майор Маматов. Мына шулардын бардыгы незаконсыз бүтөм алды үйдү. Үйлөрү бар, жашаган жери бар. Алды, приватташтырып сатып кетти. Учурда бул үйдө министрликтин кызматкерлери дээрлик жашабайт. Батирлер кеминде $40,000, болбосо $70-80,000 соодаланып кеткен. Сиздер бул жай үйдү сатып алдыңыздарбы же? Сатып алганбыз. Каяктан сатып алдыңыздар? Ошо эгаларынан. Элдердин мурдагы эмчесинин эмелери да? Эмчеси эме, бывший эмчеси. Сатып алганбыз. Канчага сатып алдыңыз сиз? Биз 44кө сатып алганбыз. Канча күн? 2. 4 жыл баштап. Өз муну баягы эмчестегилер алышкан бекен? Уюм теримдери менен алышкан булар. Уюм теримдери мененби? Алар өздөрү көчүп кетиштиби мурдагы менен? Алар Бишкек. Факт боюнча Ош шаардык жана Ош областтык прокуратурасынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ишенимдүү булактар кабарлагандай, аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, бирок мөөнөтү эскиргенине байланыштуу иш кыскарып кеткен. Үй алгандардын өздөрү да маек берүүдөн жаа бою качты. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү кызматкерлер үйдү сатууга укугу бар экенин билдирүүдө. Талаш маселе ушул жерде туруп атат да. Үйдү биринчи курганда анын кызматтык же болбосо анын мекемелик деп экиге бөлүнөт. Ошол кызмат же мекемелик дегени аныкталбай туруп берилгенден кийин анын Ош шаардык мэриясы менен биргеликте анын статусун аныктаган. Ошондо ал 60 батирлүү үйдүн 59 батири мекемелик болуп курулган. Бул мекемелик статусун алган. Мекемелик деген бул менчиктештирүүгө жатат деген сөз да. Ал эми кызматтык болгондо ал менчиктештирүүгө жатпайт. Бир гана батир кызматтык болгон. Ал ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошол кездеги стат катчысы Жунушалиев Туратбек Шыңгулуш деген алган да. Ал азыр кызматтык батир бойдон турат. Калган батирлердин мыйзам жол берген эрежелери менен менчиктештирилип кеткен. Анын ичинен саткандары болду. Эми менчигин, раз менчиктештирген, анын менчикти ким кандай пайдаланса ал ар кимдин өзүнүн укугу. Деген менен адистер турак жай кодексинин талабына ылайык кызматкер берилген батирди 15 жылдан кийин гана менчиктештире алат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинен үй алгандардын көпчүлүгү батирлерин сатып кызматынан да кетип калышкан. Эрнест Нурматов,
Азаттык, Ош.